Курмандык чалуунун динибиздеги өкүмү жана курмандыктын түрлөрү. Курмандык чалуу важип жана нафил болуп экиге бөлүнөт. Буларды өз-өзүнчө баяндайбыз. Важип курмандыктар. Курман айтта курмандык чалуу ухдия курмандыгы. Демейде курмандык чалуу деген сөз тилге алынганда курман айттагы курмандык жана анын өкүмү эскерилет. Бирок мындан башка да важип курмандыктар бар экени белгилүү. Ханафилер боюнча курман айтта курмандык чалуу чамасы жеткен жана шартка ылайык келген адамдарга важип. Башка мазгаптагы муштахиттер боюнча бул күчтүү сүннөт. Кур'ан-ы Каримде пайгамбарыбыз алейхиссаламга карата мындай буйрулган: "Фасалли ли роббике ванхар". Жараткан эгиң үчүн намаз оку жана курбандык чал. Ханафилер боюнча пайгамбарыбыз алейхиссалам важип болгон нерселердин важип эместиги далил болмоюнча анын жалпы үммөтүнө да важип болот. Демек алар да курбандык чалуусу важип. Анткени жараткан Алла Тааланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам үммөтү үчүн улуу үлгү жана жол башчы. Кавсар сүрөсүндө курбандык чал деген буйрук Курман айт күндө курбандыкка карата келген жөнүндө жалпы ислам алымдарынын пикири бирдей. Анткени бул тууралуу абдан көп хадис баяндалган. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бир топ хадистеринде чамасы жеткендер курбан айтта курбандык чалуусу керектиги билдирилген. Мисалы бир хадисинде мындай деген: "Курбандык чалууга чамасы жетсе да, курбандык чалбаган адам намаз окуган жерибизге жолобосун". Мындай мечитке жолобош керектиги жөнүндө жана башка катуу эскертүүлөр тек гана важип өкүмүндөгү нерселер үчүн айтылаары белгилүү. Дагы бир хадисинде мындай деген: "Ар бир үй бүлө жылына бир ирет курбандык чалуусу керек". Курман айт намаз окуулардан мурун курбандык чалып койгон бирөөнө жараткандын элчиси саллаллаху алейхи вассалам кайрадан курбандык чалууну буйруган. Демек пайгамбарыбыз алейхиссалам кайрадан курбандык чалуу жөнүндөгү буйругу курбандыктын важип экендигин далилдейт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам хижирден баштап өмүрүнүн акырына чейин 10 жыл бою жыл сайын курбандык чалган. Курбандык чалган адам өз моюндагы милдеттен кутулуу менен бирге ниетинин даражасына ылайык акыретте сообун алат. Шафилер боюнча курбандык чалуу калтырбас даражадагы күчтүү сүннөт. Бул да түпкүлүгүндө важиптен көп айырмаланбаган өкүм экендиги билинип турат.